Assalamu алейкум, урматтуу жогорку соттун төрагасы. Ушул жерде дайындалып атканда сөз бердиңиз эле реформаларга аракет кылам деп. Мына мыйзамга өзгөртүүлөрдүн кирип атканы ушул реформалардын аракети деп түшүнөм. Көпчүлүк ойлойт экен, реформа деген барып эле тазалап эле, шыпырып эле, кайрадан жаңыдан дайындап эле, анысынын башын алып, мунусун мойнуна жулат деген түшүнөт экен да. Ушуну түшүндүрүп койсоңуз. Ушинтип мыйзам, эреже өзгөртүү менен реформалар башталат, аракет кылып атасыз. Мен бир жагы сизге ыраазымын, бир жагы сизге мындай суктанбайм да, анткени аябай мыкты, илимдүү, билимдүү судьялар отурат. Бирок илимдүү, билимдүү дегени адилеттүү деген сөз эмес экен да. Ыйманы болбосо, жоопкерчилиги болбосо, ошол илимин, билимин бузукулукка туура эмес жолго колдонот экен. Сизге бир эки суроо. Биринчиси, Россияда камакта жаткан мекендештерибиз аябай көп. Аларды Кыргызстанга алып келиш үчүн экстрадиция деп коебуз, туурабы? Алып келиш үчүн аябай көп процедурадан өтүш керек экен да, ал жактан арыз келиш керек экен. Анан Ген прокуратура сиздерге берет экен. 30 күн içinde карайт экенсиздер. Анан 30 мүнөттүк сот процесси үчүн байкуш айылдан келген түрмөдө жаткандардын ата апаларынан 20 000 сомдон бир топ акчасын алып коет экен. Бериле деген 20 адвокаттарчы. Ошолорго бир адвокаттарды камсыздоо жагында да жардам бербейсиздерби? 1,5 кайрылса юстиция министрлигине арыз жазгыла деп коет экен. Ушул жагын бир жеңилдеткенге жардам берсеңиздер кандай болот? Эми эл журт билесиздер, юридикалык сабаттуулугу төмөн. Рахмат, мындай көйгөйлөр абдан көп. Албетте баягы адвокаттар менен камсыздандыруу жагы эми жогорку соттун муну деле эске алып коелу, бирок биз ушул адвокаттар менен биргеликте адвокаттар кеңеши бар да, ошолорго сунуш кылып, ушул жагын чечип берүү жагын өтүнөлү. Албетте бул өтө көп көйгөйлүү маселе болчу. Анан эми азыркы учурда ал боюнча бизде ушундай иштер барбы жокпу мен билбейт экенмин. Карап көрөлү. Мейли. Экинчиден, ошо Россиядан азыр мүмкүн болушунча биздин мекендештерди ал жакта камактардан алып келип алышыбыз керек. Көрүп атасыз, согушка алып кетип атат. Бизге адам кымбат, аз эле өлкөбүз. Бир адамдын баасы биз үчүн такыр башка. Кытайга салыштырганда, Россияга салыштырганда. Же ошол эле Индияга салыштырганда, Түркияга салыштырганда. Ошого мүмкүн болушунча ушуну жеңилдетсеңиздер да, анткени биздин соттор деле кээде карап, ал жактан келишине каршы чечим чыгарып коет экен. Эмне себептен ушундай болуп атат? Которулам дегендерге биздин соттордун чечими каршы болот экен да, эмне үчүн ошондой? Муну каршы чечим кабыл кылгандыр боюнча менин маалыматым жок экен, бирок эске алайын мен ушунчу. Барып карап көрөлү. Эгерде действительно эмне кайсы себептен каршы алынып аткан болсо, андагы изилдеп чыгалы. Түшүнөм, эгерде терроризм менен камалган бирөө болсо, анда кабыл албасак болот, же бир чоң кылмыштар менен. Болгону мына Баңгизат деп дүңүнөн камалып атпайбы? Жанагындай бир подставага түшүп калыпчы, ошолор жөнүндө кеп болуп атат. Анан дагы бир маселе, аларда жаза мөөнөтү башкача экен, Россияда, бизде башкача экен. Ошон үчүн которуш кыйын болот экен. Экөөнү бирдей кылса болбойбу? Ал жак менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, же алар азайтсын, же биз билбейм, бир аз көтөрөбүзбү? Ушул жолду карап көрдүңүздөрбү? Мен ушу жакында эле ушу Россия Федерациясынын сот тутумунун сотторунун съездинде, курултайында болдум эле. Ошол жерде меморандум түзгөнбүз бизчи. Ошол меморандум негизинде мен жакында да мына Шоскоға кетип атабыз. Мына ошондо ушул маселени да козгоп, мүмкүн бир тажрыйбага, бир багытка келербиз. Айтып аткан көйгөйлөр негиздүү эле болсо керек. Мен түшүнөм анчы. Да бир суроо, бир маселени бир судья караш үчүн билесиз, канчалаган томдогон материалдар менен таанышат, ичине кириш керек, сүңгүш керек. Ошентип эми түшүнөйүн деп калганда, бир судьяны экинчи судьяга ишти алып берип коюп, канча адамдарды убара кылат экенбиз да. Ушул жагына көз карашыңыз кандай? Бүгүн сен караба, токтот, эми мындан ары тигил карайт дегендей. Бул көйгөй, сиз айтып аткан көйгөй бул негиздүү. Туура, мен толугу менен кошулам. Карапайым эл болобу, же интеллигент болобу, же болбосо бул жерде отурган депутат болобу, баарыбыздын тең ушу айтып атканыбыз ушул. Бир судьяда, бир соттон экинчи сотко берип коюп, ал сот өндүрүшүн алып, анан үчүнчүсүнө берип, анан анысы да ооруп калып, ошо менен айлап жылдап жаткан иштер көп. Жанагы реформанын негизги багыттарынын бири да ушул, ушуларды биз кыскартып жоюшубуз керек. Кыскартуу эмес, ошо жоюшубуз керек да мындайды иш. Бар мындайлар. Урматтуу жогорку соттун төрагасы, билбейм, мен жеке пикирим, мага мындай азырда байкап атам, таза адам көрүнөсүз да. Чындыгында ошондой эле деп ойлойм. Ушул багытта бир
билбейм, ыйман, адеп тарбиясы да керек болуп атат. Илимдүү, билимдүү, компетенттүүлөр көп, бирок кыянат кылгандар да көп болуп атат. Ушул жагынан да иштеңизчи, сизден сураныч. Чоң рахмат.